Бул нерсе мен эмнени айтып ооз келип турат? Бир туугандар, кээ бир учурда кээ бир нерселерге ушундай эмоциональный баа беребиз. Ал андай кылбай атат, ал мындай кылбай атат. Өзүбүз реалдуу жашоодон алыстап кетебиз. Бир туугандар, реалдуу жашообузду караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке мушриктерине 13 жыл дават кылды го. 13 жыл дават кылып, сиз менен биз бир күн дават кылып талап кылбаган нерсени талап кылган жок. Сиз менен биз бир күн дагы талап кыла элекпиз, бир күн дагы дават кыла элекпиз, жана талап кылган нерсебиз ушунчалык улук. Мисалы, караңыз, кээ бир жерлерде кээ бир бирадарлар рафул ядайн кылып намаз окушат. Мисалы, Аллаху акбар деп эки колун көтөрүп, рафул ядайн деп коет, ошону эки колду көтөрүү дейт. Бул Бухариде келген сахих хадис, бул нерседе талаш жок, бир туугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт экендигине да талаш жок. Бирок ушул амалды кылууңуз келечекте сиздин даават эшигиңизди жаап кое турган болсо, дааватты жеткизүү өкүмү эмне? Даават кылуунун өкүмү эмне? Фарз да, туурабы? Айрыкча таухидти жеткизүү фардул айн го, туурабы? Таухид маселесини бүгүнкү күндө канчалаган адамдар билбей турат. Таухидти жеткизүү фарз. Ал эми эмне? Колду рафул ядайн кылып намаз окуу өкүмү эмне? Сүннөт. Кылсак ажыр алабыз, кылбасак эмне болобуз? Күнөөкөр болбойбуз. Эми караңыз, сиз бир сүннөттү тирилтем деп келечектеги фарз эшигиңизди жаап алсаңыз, өзүңүзгө өзүңүз баа бериңизчи. Сиз туура иш кылдыңызбы же туура эмес иш кылдыңызбы? Эми бүгүнкү күндө келип паланчы сен рафул ядайн кылып намаз окубай атасың деп, сен ушул себептүү бидатчысың деген адамдар, бирадарлар, биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын жакшылап окуп көрсүн. Адамдардын түшүнүгүн эске алуу бул шариятыбыздан. Адамдардын түшүнүгүн эске алуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, бир туугандар. Кабанын фатхына келебиз иншаллах келечекте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кабаны фатх кылганда Айша энебизге кайрылып, "Эй Айша" дейт. "Эгерде сенин кавмуң" дейт, "динге жаңы кирген болбогондо, мен мына Кабаны бузуп туруп, башынан Ибрахим алейхиссалам кургандай кылып курат элем" дейт. Себеби мушриктер, биз мурдагы сабактарда айтканбыз, эшигини, кире турган эшигини көтөрүп койгон. Ошондой эле жанагы эмнесин калтырып койгон. Мындай такага окшогон жерин калтырып койгон. "Мен Ибрахим алейхиссалам кургандай кылып курат элем". Ал деген жерден эле кирип кетет Кабанын ичине, көтөрүлбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды каалоосуну элдин түшүнүгү тосуп койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалады, бирок элдин түшүнүгүн эске алып туруп, эмне кылып койду? Кылбай койду. Демек, элдин түшүнүгүн эске алып туруп кылбай коюш шариаттан бекен. Экинчи мисал, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, келечекте ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу зыян бергенде Умар радhiyallahu анху жана ошол сыяктуу батыр сахабалар айтат: "Эй Аллахтын элчиси, мага уруксат бергин, башын чаап салайын" дейт, ушул мунафыктын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Жок дейт. Арабтар Мухаммад өзүнүн алдындагы сахабалардын башын чаап жатат экен деп айтпаш үчүн чаппагын дейт. Өлтүрүлүш керек эле ошол мунафыктар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян берилген мунафыктар өлтүрүлүш керек эле. Биз мисалы билбейбиз кимдин мунафык экендигин, жүрөгүнү ачып көрө албайбыз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тааланын тарабынан эмне келген? Вахий келген, паланчы пустанчы мунафык экендигин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлтүрсө болот эле. Бирок эмне? Элдин түшүнүгүнө эске алды. Мухаммад алдындагы сахабаларды өлтүрүп атат дегенден кийин эмне пайда болот? Адамдар динден алыстай баштайбы? Өзүнүн Мухаммаддын динине кирген болсо, өлтүрүп аткан болсо, анда кирип не пайда дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону эске алып туруп эмне деди? Мухаммад өзүнүн астындагы сахабаларын, жолдошторун өлтүрүп атат деп айтпас үчүн өлтүрбөгүн деп тыйып койгон. Элдин түшүнүгүн эске алуу, бир туугандар, бул шариятыбызда бар нерсе. Түшүнүктүүбү? Ошондон айтайын деген нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир жерде ушундай сахабаларды ушундай шижааттуулуктан токтотуп турган, тезгенинен тартып турган, токтоп тур, убакыт келет, баардык нерсенин убактысы келет деген сыяктуу